Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көз карандысыз Кыргызстандын конституциясы кабыл алынгандан бери 25 жыл өттү. Эскерте кетсек, 1993 жылы 5 майда эгемендүү Кыргыз Республикасынын биринчи чыныгы конституциясы кабыл алынган. 5 май 20 кылымдын соңунда ээ болгон жаңы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизинде адам эркиндиги жана укуктарынын мамлекеттик түзүлүштүн коомдук куруунун принциптери жана нормалары түптөлгөн биздин өлкөнүн көз карандысыздыгы укуктугу жактан бекемделген күн. Өлкөнү өнүктүрүү системалары жана конституциянын бүгүнү, эртеңи жана кечээкиси туурасында айтып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын төрагасы Мамуров Эркинбек Тобокеловичти мейманга чакырганбыз. Эркинбек Тобокелович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эми Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери конституциябыз бир канча жолу өзгөрдү деп атабыз. Анын канча жолу өзгөргөндүгү туурасында сиз тактап кетерсиз. Андан тышкары ушул конституция эмненин негизинде өзгөрөт, кандай максаттар менен өзгөрүшү мүмкүн? Рахмат сурооңузга. Мына 5 майда биз конституциябыздын 25 жылдыгын белгилейбиз. Бирок ошо 25 жылдын ичинде конституциябыз кандай туруктуу болду же туруктуу болгон жокпу деген суроо туулат. Анан ошо юристтер дагы, коомдук ишмерлер дагы көп суроо берет. Ушу конституцияны тез өзгөрткөндөн биздин коомго кандай пайдасы бар? Биздин коом ошондон өнүгүп өсөбү же кайра ошол өзгөртүүлөр артка тартабы деген суроо туулат. Анан бул конституциянын өзгөртүүсүнө эмне себептер болот? Ушул суроолорго так жооп бере алсак, биз ошондо бул эмне себептен өзгөртүүлөр болуп атты, ошондо өзгөртүүнүн чындыгына чыгабыз да. Мына эгерде өткөн мезгилге көз чаптырып көрсөк, 5 май 93 жылы легендарлуу парламент биздин эгемендүүлүктү алгандан кийинки биринчи кабыл алган конституция болгон. Ошол конституциябыз кабыл алганда бардык чоң юристтер айтты эле, Кыргызстандын конституциясы абдан бир алдыңкы мамлекеттердин конституциясына барабар конституция кабыл алынды. Себеби ошол бийлик бутактарынын тең салмактуулук принциптери сакталды. Анан кандайдыр бир бийлик бутагы же президент бир бийлик бутакка басымдык кыла албайт деп. Бирок 93 жылы кабыл алгандан кийин өзгөртүүлөр башталды. Бир жылдан кийин 94 жылы башталды. Башталды. Ошол өзгөртүүнүн баары бир гана көбүнесе бир гана багытты көздөдү да. Бул бир кишинин бийлигин күчөтүү, бир кишинин бийлигин жогорулатуу максатында ушундай өзгөртүүлөр болуп атты. Мына 2010 жылга чейин, эгерде 2005-ке чейин токтоло турган болсок, 2005-ке чейин токтоло турган болсок, 7 өзгөрүү кабыл алынды конституцияга. 7 өзгөрүү кабыл алынды. 7 өзгөрүү кабыл алынганда дагы ошо 7 өзгөрүүнүн бир 70-80% ошол президенттин бийлигин күчөтүү максатында кабыл алынып атты. Анын жыйынтыгы эмне болуп келип чыкты? 2005 жылы өзүбүз көрдүк. Биринчи президентибиз тактан айдалып, азыр качкын болуп чет өлкөдө жүрөт. 2005 жылы революциянын шаары менен экинчи президентибиз келди. Экинчи президентибиз келгендеги убадасына турбастан 2007 жылы жаңы конституциянын редакциясын киргизип, аны кабыл алды. 2007 жылы. Бирок 2007 жылкы конституцияда ал биринчи президенттен да аша чапты. Себеби 2007 жылы кабыл алынган конституцияда президенттин ыйгарым укуктары конституцияда эле каралбастан башка мыйзамдар менен да кеңейтүүсү каралган. Ошондо бул конституция жөн эле фикция болуп калышы толук ыктымал болуп калды да. Ошо менен ошол 2007 жылкы конституциянын негизинде мурунку биринчи президенттен да эбегейсиз бийликке ээ болуп, баарын башкарып, бирок ошол эле кезде жоопкерчилик жок болуп калды. Мына ошонун жыйынтыгы жанакы биз үй бүлөлүк башкаруу деп атабыз. Ошо биринчи президент дагы, экинчи президент дагы үй бүлөлүк башкаруунун жыйынтыгы болуп, экинчи революциянын негизинде айдалып чыкты.
ушул конституцияны өзгөртүү менен бийликти узурпациялап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан турбайбы анда? Ооба, конституция аркылуу бийликти күчөтүп, баардык бийликке үстөмдүк жасоо максатында ошондой өзгөртүүлөр кирип жатты да. Ошондой өзгөртүүлөр Анан эми кирип азыр жатты. айрым саясатчылар көбүнчө ушул илгерки легендарлуу парламенттин өкүлдөрү, биздин аксакалдар ушул конституция тууралуу кеп кылса эле ушул 1993 жылкы конституцияны кайра алып келиш керек. Ошол жакшы болчу дей беришет. Эмнеге ушул конституцияны эле мактай беришет дагы? Анан сиздин оюңуз боюнча ушул конституция кынтыксыз беле? Эми көбүн эсе ушул 93 жылкы конституция абдан жакшы болчу. Мындай конституция андан кийин жазылган жок. Азыркы алган конституцияда эле баардык муктаждыкка жооп бербейт деген ушундай сөздөр угулуп келатат да. Анан бирок мындай карап көрсөк, ошондой сөздөр кимден чыгып атат деп карап көрсөк, бул көбүн эсе ошол легендарлуу парламентте депутат болуп отурган, ошол биринчи конституцияны кабыл алган биздин аксакалдардан чыгып жаткан кептер да. Бир нерсени эске алыш керек да. 93-жылы коом кандай эле, азыр коом кандай. Ал эми асман менен жердей эле айырмасы бар. Эгерде 93-жылы жеке менчик жок болсо, азыр жеке менчик бар. Эгерде кандайдыр бир жаңы азыр шарттар пайда болгон болсо, ал шарттар 93-жылы такыр каралган эмес. Ошон үчүн 93-жылкы конституцияны мактай бербестен, эң негизги бул конституцияда адамдын эркиндиктери жана укуктары каралуусу менен ошол бийлик бутактарынын өзүн өзү баланстоо принциптери так жазылганбы же тең салмактуулуктун сакталышы эң негизги эң өзөгү болуп эсептелинет да. Эгерде ошол конституцияда бийлик бутактарынын тең сакталышы каралган болсо, анда бул конституция мындан ары иштеп кетет. Демек кайсы мезгилде, кайсы доордо жаралбасын конституция мезгилдердин өтүшү менен, доорлордун алмашышы менен өз күчүн жоготот. Жаңы шартка жараша, жаңы технологиялык өзгөрүүлөргө жараша, жашоонун жаңырышына жараша өзгөрүп турушу керек. Эми аны өзгөрүп туруш керек деп мен антип так кесе айта албайм. Себеби эгерде карап көрсөк, көп эле мамлекеттерде конституция кабыл алат, бирок ошол конституцияга кандайдыр бир мезгилде өзгөртүүлөр кирип турат. Ошол шартка жараша, коомдун өсүшүнө жараша, дүйнө жүзүндөгү өзгөрүүлөргө карата өзгөрүүлөр кирип турат. Бирок биздики башка мамлекеттикине караганда айырмаланып, биз жаңы редакция алып турабыз да. Мына 2007 жылы жаңы редакция алдык. 2010 жылы болсо дагы жаңы редакция алдык. Бирок 2010 жылы жаңы редакция алыш керек болчу. Себеби ошол 2010 жылкы конституцияда биз президенттин ыйгарым укуктарын кыскарттык да, жогорку кеңештики кеңейди. Бирок ошо бийлик бутактарынын тең салмактуулугу принциптери каралды. Ошондо өкмөт, жогорку кеңеш, президент бири-бирин салмактап тургандай механизмдер кирди. Ошон үчүн 2010 жылы кабыл алынган конституция бул мындан ары да иштей турганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми жана жогоруда сиз айткандай Акаевдин учурунда кабыл алынган конституция, эгемендикти алган жылдардан кийинки конституция бир жыл өтпөй өзгөрдү. 94-жылы андан кийин да бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Анан жанагынтип сиз айткандай бийликтин жанагынтип талан тонолушу, көп жайлардын менчиктеп алынышы, ошол өзүнө карата мыйзамды түзүп алгандыгы менен Акаев кетти. Анан Бакиевдин келиши менен дагы конституцияга бир топ өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол кезде деле ошол конституциянын өзгөрүшүнө макулмун, ошол туура деп уралып аткан чиновниктер бүгүнкү күндө деле ушул конституциянын өзгөрүшүнө туура деп өзүлөрүнүн пикирин билдирип атышат. Мурда Акаевдин учурунда деле ошондой айрым чиновниктер ошентип эле макулдуктарын берип келишкен. Эми ушул конституцияны өзгөртүү менен бир жакшы жыйынтыктарга келип, коомду өзгөртүп, жакшы бир нукка түшүүнүн жолу барбы? Мына биз
өзүбүздүн ушу жаңы тарыхыбызды карашыбыз керек да. Мына ушу эгемендүүлүк алгандан бери 2 революция болду. 2 революцияга негизи эмне болду? Ошо үй бүлөлүк башкаруу, жанакы адамдардын укуктары сакталбагандык, адамдын укуктары тебеленгендин себебинде келип 2 революция болуп чыкты. Ошол 2 революциянын жыйынтыгы болуп, мына 2010 жылы жаңы конституция алынып атат да. Ошо жаңы конституцияда адамдын укуктары, бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары толугу менен ушу жазылып чыкты да. Анан ошол бул конституцияны өзгөртө бергенде эле коом мындан ары жакшырып өнүгүп кетет деген бул өтө чоң жаңылыштык. Эң негизгиси биз ошо конституцияны туура колдонуп, туура ары туура колдонушубуз керек да. Ошол конституциянын нормаларын туура түшүнүшүбүз керек. Ал конституцияны өзгөртө бергенден биз үчүн чоң пайда менин оюмча табылбайт деле. Эми Бакиев кеткенден кийин ушул 2 президенттик башкарууну толук түп тамыры менен жоготуп, конституциябызды парламенттик башкарууга өтүп, конституциябызды түп тамырынан бери өзгөрттүк. Эми азыр биз парламенттик башкарууга өттүк деп айтуу азыр эрте. Ошо парламенттик башкарууга биз багыт алдык десек туура болот. Багыт алдык, бирок ушул конституциябыз ушул негиздемелерге толук жооп береби? Азыркы күндө толук жооп берет. Азыркы күндө толук жооп берет. Себеби мына эгерде президенттин укугун алып көрсөк, президенттин укугу азыр ошол конституцияда каралган гана укукка ээ. Ошондой эле парламент да конституцияда каралган укукка ээ. Президент менен парламент жана өкмөт бири-бирин тең салмактап турат. Мына ошол принциптери туура иштеп турган болсо, бул конституция дагы көпкө чейин иштеш керек. Көп жылга чейин. Эми конституцияны 2010 жылы дагы өзгөртүүлөр, толуктоолорду толук кабыл алгандан кийин, андан кийин да өзгөртүүлөрдү киргизбедикпи? Толуктоолорду. Кайсы жагына өзгөртүүлөр киргизилди, эмнеси өзгөрдү, эмнеси толукталды? Ооба, 2016 жылы декабрда референдумда 2010 жылы кабыл алган конституцияга өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилди. Ошондо дагы көбү каршы болду. Жок, бул толуктоолордун кереги жок эле, бул иштеп туруш керек эле деп. Өзгөртүү бул талаптын өзүнүн, тиги мезгилдин өзүнүн талабы экен да. Себеби конституция 6 жыл иштеди. 6 жылдын ичинде ушул конституцияда эмне кемчиликтер бар экени билинип калды. Ошон үчүн ошол кемчиликтерди алып коюш үчүн мындан ары конституциябыз толук кандуу иштеш үчүн 2016 жылы толуктоолор кирди. Эми эгерде ал толуктоолорго токтой турсак, бул ошол премьер-министрдин полномочиясын тактоо толуктоолор кирди. Ошол жанакы көпчүлүк коалиция кандай учурда кайсы ыкма менен бузулушу мүмкүн, жана президенттин айрым укуктары такталды. Ошондой эле сот бийлигине тийиштүү дагы биринекин өзгөрүүлөр болду. Бул жанакы дисциплинардык комиссиянын түзүлүүгү боюнча өзгөртүүлөр киргизилди жана жогорку соттун постановлениясы, тиги токтому боюнча дагы толуктоо кирди. Мына ушул толуктоолордун баары ал ошол 6 жылда иштелип, бышып, жетип, анан кирди десек жаңылбайбыз. Мындан ары дагы эми ушул өзгөртүү, толуктоолор кирип турушу мүмкүнбү? Бүгүнкү күндөгү конституциянын абалы кандай дегиле? Мен байкашыма караганда биздин коомдо дайыма эле ушу ой жарыла берет да. Биз конституцияны өзгөртө койсок эле, биздин турмуш шартыбыз, коомубуздун өсүшү өзгөрүлүп, баягы алдыга кетет деп. Бул өтө жаңылыштык ой. Мына бүгүнкү күндө биздин азыркы иштеп турган конституция толук азыркы мезгилге жооп берет десем мен жаңылбайм. Толук жооп берет десем жаңылбайм. Азыр кайра мына кандайдыр бир үндөр, добуштар чыгып атат. Биз парламенттик башкарууга багыт албай, президенттик башкарууга багыт алышыбыз керек. Биз парламенттик башкарууну көрдүк. Бизге жарашпайт экен. Бизде 120 башкарма болуп калып атат деген ушундай үндөр чыгып жатат да азыр. Бирок менин оюмча мындай үндөр баягы конституциянын маңызын, ошонун түпкүлүгүн түшүнбөгөндүктөн келип чыгып атат. Эгерде президенттикке багыт ала турган болсок, биз кайра эле ошо эки качкан
качкан президенттин абалына келип калбайбызбы деп эч ким ойлонгон жок. Себеби ошол бийлик кимде болсо ошол үстөмдүк кылып турса, бизде өнүгүү болобу, болбойбу? Маселе ошондо. Адамдардын укуктары жана эркиндиктери сакталабы же сакталбайбы? Ошол эле бийлиги топтолгон президент сотко үстөмдүк кылып тура бербейби деген суроолор сөзсүз түрдө туулбай койбойт. Ошон үчүн муну өзгөртө бериштен биз кандайдыр бир утушка ээ болбойбуз. Биз наоборот, биз тескерисинче кайра регресске кетип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн азыркы конституциянын толук потенциалын колдонууга аракеттениш керек. Эми бүгүнкү күндө жогоруда сиз айткан ушул тең салмактуулук, бийлик менен элдин ортосундагы тең салмактуулук, бийлик бутактарындагы тең салмактуулук, анан адам укуктары ушул бүгүнкү конституциябызга ылайык сакталып атабы? Адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо көп механизм бар. Ошол эле жанакы мыйзамдуулукту сактоо боюнча бизде прокуратура органдары бар, жана башка мамлекеттик органдары бар. Эгерде кайсы бир мыйзамда конституцияга туура эмес норма кабыл алынып калган болсо, анда алар конституциялык палатага кайрылууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мына бүгүнкү күндө биз айта алабыз. Биз бир нече чечим кабыл алдык. Ошол чечимдерде биз жазып атабыз. Айрым мыйзамдардын айрым ченемдери конституцияга карама каршы келип калган. Конституцияда каралган принциптер сакталбай калган деп туруп, айрым ченемдерди биз конституцияга карама каршы деп таап, анан жогорку кеңешке жөнөтүп жатабыз. Ошол менен биз конституциянын үстөмдүгүн камсыз кылууга аракетибизди көрүп жатабыз. Ошон үчүн такыр эле сакталбай калышы мүмкүн, же тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деген бул баягы конституция эмне экенин, же болбосо өзүнүн укуктарын кандай сактоону билбегендер мүмкүн ошондой айтып атса керек. Бүгүнкү күндө эми мыйзамга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип жатышпайбы? Анан жогорку кеңеш тарабынан. Анан ушул жогорку кеңеште мыйзамдын кабыл алынышы үчүн ушул канча депутаттардын добушу керек, канча пайызы макулдугун бериш керек? Эми ал жерде конституциянын өзүндө каралган, эгерде жөнөкөй мыйзам болсо, бул 50 жана плюс бир добуш менен кабыл алынат. А эгерде конституциялык мыйзам болсо, жалпы санын 3/2 бөлүгү менен добушу менен кабыл алат. Ошол ыкмалар менен алып кете берет. Ар бир мыйзам сөзсүз түрдө 3 окуудан өтүш керек. Анан ал кайсы мөөнөттө ар бир окуунун аралыгы кандай мөөнөт болуш керек, бул өздөрүнүн регламентинде каралган. Ошол жогорку кеңештин регламент жөнүндө мыйзамы бар. Ошол мыйзамда бүт ошол процедуралар каралган. Ошол процедуранын негизинде алар мыйзамды кабыл алат. Ошо жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу же өзгөртүү тууралуу мыйзамды кайсы учурда кабыл алат? Биздин депутаттардын мыйзамды долбоорун демилгелөө укугу бар. Ошондой эле өкмөттүн укугу бар. Эгерде кандайдыр бир мыйзамга толуктоо киргизүү маселеси бышып жетилип калган болсо, алар андай мыйзамдын долбоорун демилгечи катары көтөрүүгө толук мүмкүнчүлүгү, укугу бар. Бирок ошол мыйзамды долбоорун көтөргөндөн кийин ал сөзсүз түрдө коомдук талкуудан өтүш керек. Коомдук талкуудан өтүп, андан тышкары укуктук экспертиза. Эгерде бул ишкерликке тийиштүү болсо, ошондой эле жанакы ишкерликке тийиштүү өзүнүн экспертизалары бар. Ошондон өткөндөн кийин гана жогорку кеңештин кароосуна кирет. Жогорку кеңештин жанагы эми өткөндө эле ошондой абал жаралбадыбы бизде делечи? Жогорку кеңештин өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечими, ошол абалга келип такалганда президент макул болбогон учурда абал кандайча чечилиши мүмкүн? Ал маселе да каралган. Эгерде президент макул болбой койсо, анда өкмөт иштеп кете берет. Эгерде жок, эгерде жогорку кеңеш менен өкмөт тирешип мындан ары иштей албайт деген болсо, анда президент ошол ишеним көрсөтпөсө, ишенимин жактап, өкмөттү отставкага жөнөтө берет. Бул ыкмалар да толук каралган. Бийлик бутактарында кимдин кол тийбестик укугу бар бүгүнкү күндө? Кол тийбестик укук бул депутаттарда гана бар. Эгерде оор кылмыш, өтө оор кылмыш жасабаган болсо, анда ошол
жогорку кеңештин макулдугунун негизинде кылмышка тартылат. Эгерде өтө оор кылмыш жасаган болсо, анда бул жерде жогорку кеңештин макулдугунун да кереги жок. Себеби Конституцияда ошондой жазылып калган. Эгер жеңил кылмыш болсо, депутаттардын жалпы жонунан макулдугу керек турбайбы анда? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө макулдугу керек. Кыргыз Республикасынын акыйкат сот ишин ким аткарат? Сот бийлиги 3 инстанциядан турат. Бул ошол жергиликтүү соттор, бул райондук жана шаардык соттор. Экинчи инстанция апелляциялык инстанция деп коебуз. Бул областтык соттор жана Бишкек шаардык соту. Анан кассациялык инстанция деп коебуз. Бул жогорку сот. Ошо жогорку соттун 3 коллегиясы бар. Бул кылмыш иштерди кароо, жарандык иштерди кароо жана административдик ишти кароо коллегиялар бар, ошолор карайт. Бүгүнкү күндөгү ошол Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасы аткарып жаткан иштер. Айтып берсеңиз бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүк. Эгерде Конституциялык палатаны карай турган болсок, бул ошо Конституцияда каралган Конституциянын сакталышын көзөмөлдөө органы болуп эсептелинет. Конституциялык палатанын болгону 3 гана ыйгарым укугу бар. Бул биринчиден мыйзамдарды жана башка ченемдик актыларды Конституцияга ылайык келишин карайт. Ошонун негизинде чечим чыгарат. Экинчи укугу бул Конституцияга өзгөртүү жана толуктоолорго корутунду берет. Жана ошондой эле эл аралык келишимдерге, кол коюлган бирок күчүнө кире элек келишимдерге эгерде кандайдыр бир Конституцияга карама-каршы келет деген күмөн туулган болсо, Конституциялык палатага кайрылса, ошондой келишимдер боюнча дагы өзүнүн корутундусун берет. Мына ушул 3 укуктун негизинде Конституциялык палата өзүнүн ишин алып барып атат. Бүгүнкү күндө мен айтсам болот, бизде Конституцияда каралган абстракттык контроль. Абстракттык контроль деген бул ар бир жаран, ар бир юридикалык жак Конституциялык палатага кайрылууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде кандайдыр бир мыйзамдар же ченемдер Конституцияда каралган укуктар же жарандардын укуктары же эркиндиктери чектелип атат же чектелиши мүмкүн деген ушундай күмөн туула турган болсо, алар толук кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин жарандар өтө активдүү Конституциялык палатага кайрылып жатат. Бирок кайрылуулардын карасак, ошол кайрылуулардын гана бир 10% өндүрүшкө кабыл алынат. Мунда өзүнүн себеби бар. Анткени биздин конституциялык мыйзамда, Конституциялык палата жөнүндөгү конституциялык мыйзамда ошол кайрылуунун жазуу талаптары коюлган. Көп учурда ошо кайрылуучулар ошол көрсөтүлгөн талаптарды сактабай, ошонун негизинде кайрылуулар кайтарылып жөнөттү. Рахмат, бүгүн ошол Конституция күнүнө карата студиябызга келип атайын маек коюп бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ылайым бизде акыйкаттуулук орноп, дайыма ушул Конституциянын негизинде иштер бийлик бутактарында сиз айткандай тең салмактуулук, адамдардын укуктары корголуп турсун деп тилек кылалы. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат, сиздерди да ошо келаткан Конституция күнү менен куттуктап кетем. Сиздердин ишиңиздерге да чоң ийгилик каалайм. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн 5 май Конституция күнүнө карата мыйзамдардын аткарылышы эгемендүүлүктү алган жылдардан берки баш мыйзамдын тарыхына кайрылдык. Биздин студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын төрагасы Мамуров Эркинбек Тобокелович болду. Саламатта калыңыздар.